Biz bugün sizler менен Ош мамлекеттик университетинин клиникасында турабыз. Бул жерде биздин Ош мамлекеттик университетинде жамааттык келишимге ылайык иш алып барабыз негизинен. Ал жерде биздин Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитетинин ушул клиника менен түзүлгөн келишимдин негизинде бизде дарыланган оорулар бизде иштеген кызматкерлер үчүн 15%-тен профсоюз комитетинин тарабынан жардам берилет. Андан кийин биздин Ош мамлекеттик университетинде ошондой эле профилактория бар. Ал жерде ай сайын 20 күндө 20-дан 50-ден студентти кабыл алабыз. Бул деген бир эле Ош мамлекеттик университети үчүн тиешелүү эмес. Жалпы Оштогу жогорку окуу жайлардын ортосундагы студенттик профилактория. Андан кийин биздин профсоюз Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети жалпысынан биздин ошол коллективдик договор, мындайча айтканда, жамааттык келишимде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык биз өзүбүздүн кызматкерлерге ар тараптуу жардам беребиз. Мисалы алганда, ар бир маданий иш-чараларга факультеттин структуранын санынын, андай эле кызматкерлердин санына жараша акчалай бөлүп беребиз. Ошондой эле материалдык дагы жардам беребиз. Өзүбүз ар бир болуп аткан даталуу иш-чараларга сөз түрдө Ош мунун профсоюз комитети тарабынан өткөрүп турабыз. Ошондой эле спорттук иш-чараларга дагы, студенттик спорттук иш-чараларга, ошондой эле кызматкерлер арасында болуп аткан иш-чараларга дагы биз өзүбүз профсоюз комитетинин эсебинен акчалай берип турабыз. Андан кийин эс алуулар боюнча айта турган болсок, бизде жайкы эс алууларда, ошондой эле Жалал Абад, Мамакеев эс алуу санаторийлар менен, санаторийларга дагы биздин мугалимдерге ошол иштөө канча жыл иштеген стажына карап жеңилдиктерди берип атабыз. Андан кийин жайкы эс алууда Ысык көлгө, Путевка бизге жогору жактан борбордук комитет тарабынан бөлүнгөн жолдомолордун сырткары биз өзүбүз дагы атайын жөнөтүп атабыз. Мен ушул профсоюз тарабынан берилип, путевка алып, ушул жака келип отурам. Бул жерде келгениме 5-6 күн болуп калды. Бул жерден тамагы 3 мал берилет. Эртең мененки тамактар булар баягы жеңил тамактар берилет. Андан кийин түштө биринчи, экинчи тамактар берилет. Кечиндеси дагы жакшы тамактар берилип, андан тышкары убагында тамактар берилип, убагында жаткырылат.